Салам достор, сулуулук сүйүү жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн күнгө каршы кремдерди кантип тандайбыз? Негизи күнгө каршы кремдер бири-бири менен айырмаланат. Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Күнгө каршы кремди тандап атканда баарыбыз эле SPF деген нерсени жакшы билебиз. SPF деген жазууну кичинекей кыздардан бери жаттап алганбыз. SPF деген эмне? SPF деген бир айым айткандай, бул сиздин жаш курагыңыз эмес. Бир жолу SPF кремди берсек, 50 экен го, мен 50ге чыга элекмин деп айтканда, бул сиздин жаш курагыңыз эмес. Бул деген силердин күнгө кооптуу эмес, коркунучу жок жүргөн убакытты гана белгилейт. Негизи күнгө каршы кремдер эмнеден коргойт? Күнгө каршы кремдер бизди күндүн нурларынан коргойт. Кайсы нурлардан? Күндүн 3 нурлары бар экен. А нурлары, Б нурлары жана С нурлары болот экен. А нурлары бул бизге тийген 90% күндүн нурлары десек жаңылбайм. Анткени алар териге киргенде биз байкабайбыз, оорутпайт. Алар бүт жерден өтөт. Булуттан да өтөт, айнектен да өтөт, машинанын айнегинен да өтөт, подвалга кирип алсаңар, подвалдан да өтүп чыгат. Алар терини загар кылат, алар терини бир өңдүү күйгүзөт. Бул күндүн нурлары бизге билинбегени менен баары бир таасири бар. Алар терини картайтат. А нурлары aging, аллергия деп койсок болот. Терини аллергия кылышы мүмкүн жана терини эрте картайтып жибериши мүмкүн. Күндөн картайуу Кыргызстанда бул номер 1 картаюунун себеби. Экинчи нурлар бул Б нурлары. Б нурлары анча териге өтпөйт, бирок А нурлары өтө бүт күн нурларынан 3% түзөт, бирок өтө күчтүү жана ачуу нурлар. Алар терини күйгүзүп салышы мүмкүн жана терин рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ушул күндүн нурларынан SPF деген нерсе коргойт. Ошон үчүн кичинекей кезден баштап SPF колдонгула дейбиз. Анан үчүнчү нурлар бул С нурлары, алар көбүнчө атмосферадан бизге өтпөйт, андан коркпой эле койсок болот. А нурларынан бизде таптакыр башка тамгалар коргойт. RA+++, PPD, IPD деген нерселерди кремдерден истесеңер, мына ушул кремдер бизди коргойт. SPF 10 дегенде эмнени билдирет? Мисалы, кыргыз айымдары 3-4 фототипке кирет. Биз күйбөй күнгө көпкө жүрө алабыз. Мисалы 10 мүнөт жүрө алабыз көбүнчө, SPF 10ду 10го көбөйтсө биз күнгө 100 минутта күйбөй жүрөт экенбиз. Күйбөйт деген кандай? Күйүксүз, күйүгү жок. Бирок негизи баары бир карарабыз. Мен SPF колдонсом деле баары карарып кетем го дейт. Мына ошон үчүн дагы бир жолу кайтабайм. SPF колдонсоңор деле карарасыңар. Бирок коркунучу жок карарасыңар. Күйбөйсүңөр. Күйүгү жок карарасыңар. Кийин бетиңердеги сөлдөр, андай калда, ракка айланып кетпейт. Мына SPF колдонсоңор, күндүн нурларына өзгөчө көлдө SPF колдонсоңор, күйүк болбойт. RA++ өзгөчө кореялык кремдерде PPD++, IPD++ эмне белгилейт? Биздин терибизди көпкө чейин А нурларынан коргоп, бизди картаюудан сактайт, бизди күндөн болгон аллергиядан сактайт. Урматтуу айымдар, көбүнчө дүйнө жүзүндө биринчи картаюунун себеби бул фото картоо деп коебуз, күндөн картайуу. Ошон үчүн бизге А нурларынан дагы коргонуш керек. Бир дагы күнгө каршы крем 100% күндүн нурларынан коргобойт. Бир нече мүнөт коргойт, бир нече туруктуулук берилет. Бирок 100% бүт нурларынан коргоо бул албетте туура эмес. Анан кээ бирөө ойлойт, SPF 10 алсамбы, же SPF 30 алсамбы? Эгерде жай болсо, 30 албетте силерге керектүү. Бирок 50, 100 бул баарына керектүү эмес. SPF 10, 15, 30, 50-нын айырмасы 3%, 4%, 5%. Аз эле. Биз ойлогондой чоң тамга эмес. Бирок SPF бул өтө күчтүү химия. Ошондуктан SPF кремди сүйкөгөндө бал четип сүйкөп, сиңиртип, анан көзгө сүйкөп, анан эле сиңсин деп көбүрөөк сүйкөп кереги жок. SPF бул ооба аябай оор химиялык крем, бирок ал бизге керек. SPF сиз жүргөн, SPF менен жүргөнгө караганда коркунучтуураак.
Ошол себептен SPF кремдерди колдонгула жана бирок акыл менен колдонгула. SPF кремди таңдаганда, күнгө каршы кремди таңдаганда сөзсүз SPF деген белгисин карагыла. RA, PPD, IPD деген белгилерин карасаңар, бул толугу менен А жана Б нурлары менен коргойт. Жалаң гана Б нурлары менен эмес. Экинчиден, эгерде силер өтө көп күнгө чыкпасаңар, көлгө барбасаңар, офисте эле отурсаңар, SPF 50 жайында азыр кереги деле жок экен. SPF 30, SPF 15 силерге жарай берет экен. Эгерде тагыңар жок болсо. Эгерде тагыңар бар болсо, анан мисал кечке күндүн ачык нурларына жүрсөңөр, албетте анда SPF-ти бийигирээк алышыңар керек. Көлдө жүрсөңөр, кечке күндө жүрсөңөр, SPF-ти 2 саат сайын жаңыртып туруш керек. SPF-ти жука катмар менен сүйкөгүлө да кечинде сөзсүз жууп салгыла. Видео жакса, комментарий жазгыла, менин каналыма катталгыла жана лайк койгула.